турам тугум курап, жатамын түтүн булап, сен менин алмаштырбаган алтын казыгым. Мекенибизде saat 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Усунуңдан жазба, Ашар. Кутман кечиңиздер менен ардактуу угармандарыбыз, мына кайрадан бүгүнкү күн дагы бейшемби күн келип, кечки саат 18:00 Үй бүлөлүк Окей радиосунда жаңыра турган Ашар уктуруусунда кайрадан үн алышып отурабыз. Силер менен адаттагыдай эле 1 саат бою психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Саламатсыңарбы? Бүгүн өткөн уктуруубузга ким катышкан болсо, кандай теманы козгой турганыбызды айтып кеткенбиз. Ал эми жаңыдан кошулуп аткан угармандарга биз балким теманы айта электен мурун бир кичинекей орус тилиндеги ыр коюп берели. Анан эмне жөнүндө экенин баамдап көрсөңүздөр. Анан ким тапса WhatsAppка жазсаңар болот. Кайсы эмне дегенде, анан кайсы фильмде не? Бул аны дагы тапса көптөр үчүн белгилүү эле сөздөр болушу мүмкүн. Ыр. Бул ошондо бул ырда биздин бүгүнкү темабыз камтылган десек болот го дейм. Баштадык. Кеттик анда. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. Счастлив человек. Менимче аябай жакшы орусча айтканда подсказка болду болуш керек, бизге жазып жетишкендер бар бекен, карайлы. Эгер боло элек болсо, анда өзүбүз айтабыз. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар деген эле кат келиптир. Анда өзүбүздүн темабызды айтып берели. Бүгүн робот тууралуу айтылып кетти. Бул эмне деген ыр айтып кетели сен? Келгиле табышмакты кечке мындай камтып күттүрбөй силерди. Бул белгилүү Союз учурунда чыккан кинотасма «Приключения электроника». Ошол жерде каарман эгиздин бирөөсү ошол ырды ырдап, бүгүнкү күндө ошол биз үчүн актуалдуу, биздин учурда, биздин күндөрүбүздө актуалдуу, биздин доордогу өтө актуалдуу тема тууралуу кеп кылабыз. Бул эмне деген тема деп турсаңар, Сейил бир айтып кетчи. Бүгүнкү күндө күн санап, саат санап, секунда сайын өсүп жаткан технологиянын биздин жашообузга тийгизген, биздин психикабызга, биздин жашообуздун сапатына,
биздин убактыбызга, биздин балдарыбызга, биздин жан дүйнөбүзгө тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Албетте ар бир нерсенин пайдалуу дагы, зыяндуу дагы жактары бар экенин эң жакшы билебиз. Өзгөчө бүгүнкү күндө технология бул аябай чоң тармак, бирок бүгүн биздин жашообузда аябай көп аралашып жаткан булар эмнелер, кантип өзүбүз анын кулу болбостон биз аны өзүбүздүн пайдабызга кантип эффективдүү колдоно алабыз, жана канткенде биз мындай чегин байкасак болот, ашып да кетпей, жетпей да калбай, дал ортону кантип кармасак болот, мына ушул жөнүндө айтып беребиз. Анан эми технология деген өз сөздүн этимологиясына кайрыла турган болсок, бул искусство жана сөз, техно же билим, искусство жөнүндө билим, таң калыштуусу мына ушундай сөздөн келип чыккан экен. Аябай сонун бүгүнкү күндө биздин жашообузду алда канча жеңилдетип атат, биздин убактыбызды алда канча сарптап атат, биздин ден соолугубузга да аябагандай чоң роль ойноп атат. Мисалы ошол эле кийим жууган машине кандай гана аял затына чоң жардамчы болду, колубузду көп сууга салбай калдык. Ошол эле идиш жууган машине, ошол эле бүгүнкү күндө эми унааларды айтпай эле коелу, ал убакытты аябагандай сарамжалдайт, бирок ошол эле учурда анын түтүнү зыян деп келатабыз да. Мына ошондуктан анан бүгүн жашообуздун бир бөлүгү бизден бөлүнбөй, биздин бир органдай эле болуп калган, колубуздан түшпөгөн, сумкабыздан, чөнтөгүбүздөн түшпөгөн телефон, телефондун ичиндеги интернет деп айтат элем көбүрөөк. Анткени телефон бул сүйлөшкөнгө эле керек, а интернет бизди кайда барбасын ээрчип калды да. Мына бул чынында пайдалуубу же пайдасы жокпу, кандай деп ойлойсуз? Сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди жазып жибериңиз. Сиз канчалык колдоносуз интернетти? Өзүңүздү көзөмөлдөй аласызбы? Балдарыңыз менен иштешкенде интернетти балдарыңызга канчалык уруксат бересиз? Же кенен кесирээк колдоно береби? Балким сиз тажрыйбаңызда угармандарыбызга аябай керектүү бир кеп кеңештерди айтып кетесиздер. Ошондуктан келиңиздер, чогуу ашар деп уктуруубузду атап алганыбызда бекеринен эмес, ортого ойлорубузду салып, бири-бирибизге кеңеш берип, бир аябагандай бир мыкты чыгуу жолун тапканга аракет кылалы. Ал үчүн 91 19 19 сандарына түз эфирге чыксаңыз болот, же болбосо 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp кызматын колдонуп пикириңизди, өнүңүздү жаздырып деле жибербесеңиз болот. Катуураак, тагыраак сүйлөп же жазып жиберсеңиз биз эфирден угуп беребиз. Демек ошо технология тууралуу, кандай технология бар бүгүнкү күндө, кандай техниканын өнүгүүсүндө айтып кетти. Технология бул өзгөчө ар бир тармакта өзүнүн бир өнүгүүсү болуп атканына биз күбө болобуз. Анткени карап көрсөк, эми өткөн кылымда, 20-кылымда биздин баягы кичинекей чагыбызда бизге чейин, биз төрөлгөнгө чейин, сиздер төрөлгөнгө чейин кандай эмне жагынан, кандай жагынан мамлекетибиз өнүктү эле, кандай жагынан өнүгүп келди эле. Эми бүгүнкү күндө ушинтип салыштырмалуу карай берген болсок, анда сөзсүз сурамжылоо өткөрсөк деле адамдар көптөр айтат болуш керек. Албетте аябай өнүктү биздин заманда, биздин учурда деп калат го ата-энебиз. Биз да балдарыбызга ошону айта баштабадыкпы? Биз кичинекей чагыбызда мындай кылчу элек. Силер көргөндү биз көргөн эмеспиз. Жана силер колдонгон техниканы бизде анда эч кандай жок болчу. Биз болгону эмгектенип көп иш аракеттерин жасап, биз ушул эртең менен кечке чейин бир көп үйдүн ичинде болобу, тышта болобу, көптөгөн жумуштарды ушинтип эле өзүбүз колубуз менен, бутубуз менен аткарчубуз деп. Албетте, бирок карап көрсөк, ошо технологиянын бизге адамга чынында эле зыян жактары бир топ эле экен, пайдалуу жактары да бар экен. Мунун эми бүгүнкү күндө статистика, канчалык деңгээлде статистиканы биз карай алабыз, так айта албайм. Анткени биз канчалык деңгээлде ар бир областта өзүнүн жакшы жактары жана өзүнүн терс минус жактары бар. Мисалы, ушул эле телефон тууралуу мен ойлойм өзүнчө убакыт бөлөбүз. Себеби ага чейин мен бир башка областтар тууралуу айтып кетким келип атат да. Мисалы, тамак аш жагынан карасак, технологиялар албетте аябай өнүктү. Тамак аштар, азыктардын даярдыгы, кандай азыктарды бүгүнкү күндө биз сатып алып атабыз, кандай тамактарды даярдап атабыз, эмнеден даярдап атабыз. Бул эми жакшы мындай бир түшүнүк бар, көптөр үчүн белгилүү болуш керек. Генная инженерия деген. Генная инженерия, ушул инженерия бул
генный инженерия бул көп жерлерге кирип ошол көптөгөн областтарда кээ бир ошо адамга керектүү туура азыктарды чыгарыш үчүн туура баягы үйдө колдоно турган керек болсо жанакы идиш жуй турган ар кандай бытовой эмелер бар, жана керектүү кандай десек болот аспаптар бар. Андан тышкары ошол эле биздин ашканага керектүү жана косметика. Биз айымдар баягы эме колдонгон ушул генный инженерияга да кирип кетет да. Бул жакта тамак аштарга бир көптөгөн кошумчалардын үстүндө иштеп келген ошол генный инженерия. Мисалы, тамак нан, жөн эле нан чыгарып эмес, нанды пайдалуу мындай жакшы чыгарабыз деп ошол генный инженерия жагы мындай кандай азыктарды кошуп аткан бул чоң суроо. Азыр адамдар биз эми көптөр мен ойлойм баягы билим алып, интернетти да карап, албетте пайдалуусун алып, ушул жагынан да түшүнүгү бар болуш керек деп ойлойм. Бирок биз ушул жагын жакшылап карап көрүп, өзүбүз үчүн туурасын карап кетсек да, анткени байкайсыңарбы, кээ бир продуктларда без ГМО деп жазылып калганда, без генно модифицированный продукт эмес деп, кошумчасы жок. Бул атайын жана ген аркылуу өткөн эмес, бул натуральный дегенди билдирет да, бирок сөзсүз эле 100% андай эмес. Анткени ошол эле сөз бизди эмнеге кызыктырат? Ошол эле сөз, бул жака ГМО кошулбаптыр. Демек, бул кошумчалары азыраак натуральный мындай чыныгы жакшы чыгарылган азык экен деп алабыз. Демек, бул андай деле эмес, анткени бүгүнкү күндө бул баары монополия, мунун баары акча үчүн, бул материальный нерсе үчүн жасалган көп аракеттер. Адамдар көбүрөөк сатып алсын деп, биз ошол эле генный инженерияда иштегендер, ошол эле изилдөөчүлөр дагымдуураак кылыш үчүн тамакты, дагымдуураак тартылып туруш үчүн сөзсүз азыктарды кошот. Атайын бир добавкалар деп коет. Аны биз эми мындай тамакты бышырыш үчүн базарга же дүкөндөргө барабыз. Ал жактан сөзсүз карап, тандап, көрүп, кайсынысы чынында максималдуу пайдалуу экенин издегенибиз абдан жакшы да. Ошол эле соустар, ошол эле ар кандай баягы даамды тамакты даамдуураак кылыш үчүн толтура полкалар бүгүнкү күндө мен ал деген түрлүү азыктар турат да. Биз эми ошолорду алууда карап туруп, эмнеден жасалган, кандай жасалганын байкап алганыбыз абдан жакшы да. Бул да кылмандуулук. Көп учурда алынбаган азыктарды сөзсүз ошондой керектүү же ошол жактан чыгарылган нерселерди кошуп туруп, ошо даамы тартылып тургандай болуп, ошол эле баягы кафелерге барганда, башка жерлерге барганда даамдуу экен, ошол жерге кайра келем деш үчүн клиенттерди эмне менен тартат. Бул дагы технология, бул дагы бир өзүнүн мындай бир сырлары бар. Муну ачык көптөр айта бербейт, бирок элге көптөр уже түшүнүп калды муну. Анткени сөзсүз технология өнүгүп аткан соң көбүрөөк продажа болуш үчүн, көбүрөөк сатыш үчүн адамдарды кандай бир деңгээлде тартып турганга мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Демек, технология бул биздин тамагыбыздан тартып косметикалык каражаттарга чейин деги эле жашообуздун аябай чоң 100% бөлүгүн деп деле айтсак болот. 100% бөлүгүн ээлеп калды деп. Балким биринчи биз ушул технология, демек биздин бул физикалык жана психикалык ден соолугубузга оң дагы терс дагы таасирин тийгизүүдө экен. Балким биринчи биз позитивдүү жагынан баштайлы, кандай оң таасир тийгизет? Бүгүнкү күндө биздин ушул жаңы технологиянын оң натыйжаларын карасак, мисалы, мага аябай жаккан жери, ооруп калсак интернеттен ача коюп, эмне үчүн ооруйт, себептери кандай, эмне кылып дарыланса болот деген сыяктуу, мындайча айтканда, кээде врачка барбай эле интернеттен карап алган учурларыбыз болуп атат да. Бул маалыматтуу болуп, албетте бул өтө кооптуулук дагы жагы бар. Бирок
саламаттыкты сактоо колдонмолорун колдонсок болот экен. Анан бүгүнкү күндө ушул эле биз колдонуп аткан телефондо диета, көнүгүү жана психикалык саламаттык боюнча маалыматты көзөмөлдөөгө жардам берген жана приложениялар, колдонмолор чыгып атыптыр. Мисалы канча шаг бастың, канча калория тамак жедиң деген бизди көзөмөлдөгөн ошону колдонгондор, мисалы бул оң жак экен. Анан анализдин жыйынтыгын алууга мүмкүнчүлүк берген жана рецепттер дагы, медициналык карталар. Мисалы биз кече ата энем анализ тапшырды эле, мурункудай барып жыйынтыгын алган жокпуз. Интернетке кирип туруп эле алып алдык, PDF форматта берет экен, ошол жерден распечатка кылып алсаң болот дегендей. Виртуалдык доктурга баруу мүмкүнчүлүгү, ошол эле виртуалдык психолог болуп атабыз биз, сиз жана мен. Онлайн алыстагы, мисалы түштүк жергесинде, түндүк жергесинде алыстан жете албай аткандарга ушу интернеттин жардамы менен, технологиянын жардамы менен консультация өткөрүп атабыз. Онлайн билим берүү, оорунун айынан онлайн билим берүүгө өттүк. Бул дагы балдарыбызды жок дегенде эле таптакыр мурунку заман болгондо балдар таптакыр мектепке барбай калмак, таптакыр билим ала албай калмак. А бирок технологиянын жардамы менен алар кайсы бир деңгээлде балким билимдин сапаты төмөндөдү, бирок баары бир билим алуу процесси токтоп калган жок дегендей. Анан башкалар менен байланышты өркүндөтүп, алыста чет өлкөгө кеткен ошол эле Россияда мигранттар менен байланышып, технологиянын жардамы менен сүйлөшүп, күн сайын жүзүбүздү көрүшүп, сүйлөшүп, бул кайсы бир деңгээлде ичибиздеги муктаждыкты толтурууга дагы жардам берип атат деп айтсак да болот экен да. Дагы кошумча сел Америкада мындай бир эксперимент өткөргөн экен да, балдардын арасына, бала бакчада кичинекей балдарга барган экен, бир белгилүү повар, ашпозчу барып, ошол жерге бир канча жер жемиштерди алып барып, жемиштерди да алып барып, анан балдарга көрсөткөн экен да, бул эмне деп суроо, мындай бир кадимкидей чыгарып алып туруп, мындай картошканы чыгарып алып, бул эмне десе, балдар тааныбайт. Чипсы десе керек, бул тааныбайт да. Чипсы эмнеден жасалгандарын деле билишпейт. Пакетти чыгарса, чипсы менен чипсы деп кыйкырып атышат да. Ошол эле билесиңер балдар, чипсы болсо бул картошкадан жасалат десе, деп мындай ачылыш алып атышат да. Биз уккан эмес, билген эмеспиз деп. Ошол эле помидорду тааныбайт да балдар. Кол менен да кармап көрүп атат, мындай да карап атат. Кетчупту чыгарса, кетчуп деп кыйкырып атышат да. Андан тышкары көп эле ушундай бир канчасын карап көргөзүп көрдү. Анан кээ бирөө балки брокколи деген капустаны тааныды, негизи көптөр аны деле тааныбай калды да. Бир канча бала тааныбай койду. Демек ошол бул эмнени билдирип атат? Бүгүнкү күндө биз кандай тамактанып атабыз, бул деле технологиянын өнүгүүсү болуп атпайбы? Даяр тамак. Даяр. Биз азыр кааласак үйдөн тамак жасабай коебуз, заказ деген бар. Балдар билбейт эмнеден жасалып атат, Ооба, бат тамак, жанагы фаст фуд дегендерге көндүк. Батыраак убактыбыз аз, аны кечке бышырып отурбай, эртерээк бирөө жасап берген тамакты үйгө заказ менен десек деле алып келип берет бүгүнкү күндө даяр. Каалагандай телефонду ачсаң, каалаган жерден өзүңө тамак, даяр тамак алып келтирип, аны жесең болот да. Ага да убакыт коробойт. Демек, карасаңар, ушул менен эмнени айткым келип атат? Биз балдарыбызды бүгүнкү күндө алар кандай тамактанып атат? Бул өзгөчө бир аябай олуттуу тема деп ойлойм. Балдардын деги эле үй бүлө эмне менен бүгүн кандай азыктарды алабыз, кандай тамактанабыз? Ушул жерде дагы технологиянын чоң ролу бар. Демек, биз жөнөкөй баягы мурункудай кадимкидей жер жемиштен мындай даамдуураак кылып, азыктарды, кошумчаларды азайтып, натуральныйраак, мындай жакшыраак тамак бергенибиз балдар үчүн ден соолугуна жакшы да. Бирок кайра эле мен ушул областты изилдеп келем. Бирөө мындай деген да, биздин учурда биз ошо кичинекей чагыбызда биз бир алма жесек да тоюп витамин алгандай болчубуз деп. Азыркы күндө ал витаминди алыш үчүн ошол эле бир алмадан керек болсо 1,5 килограмм алма жеп туруп, ошол жечсиз болот. Анткени алма башкача. Бүгүн алманы мындай технологиянын жетишкендиги, нукуралыкты, алманын
табиятындагы нукуралыктын жоголушуна алып келген бул терс жагы деп айтсак болот экен да. Мен көбүрөөк терс жагын жөн айтып атам да, Сейил. Мейли, эки жагын тең айтышыбыз керек. Анткени көбүрөөк ошо терс жагын көрүп аткан үчүн мен да аракет кылам албетте жакшы жагын айтып кеткенге, бирок мен ошо көбүрөөк терс жагын көрүп атам да. Бизге келген ойлорду да окуп коелу. Кандайсыңар алып баруучулар, силерге ийгилик деген каалоосун жөнөттүр. Акыркы сандары 40 менен аяктаган угарманыбыз. Андан кийин бир жигиттен келиптир, сүрөтүн байкап атам. Саламатсыздарбы, Окей радиосу, менин атым Бакыт дейт. Ош шаарынын тургуну. Азыркы учурда аябай сотка, интернет, соц тармактар көбөйүп кетти. Бир чети жаш балдарга психология жактан жабыркатат. Жаш балдарды кружокторго берүү зарыл. Билимин өрчүтүш үчүн интернетти туура жакшы жакка пайдалануу керек. Азыркы балдар бири-бирин өлтүрүп атышкан, оюндарды көп ойношот. Зарыл болсо балдарга көңүл убакыт бөлүш керек. Рахмат деп дагы бир ушу технологиянын терс жагын айтып кеткен экен. Бирок балдарыбызды ошону туура колдонгонду үйрөтүү бул ата-энелердин бирден бир милдети да. Бирок биз бүгүнкү күндө балдардын колуна иши кылып эле мени жайма кой, тынч кой деп карматып коюу да кемчилиги болот да ата-энелерде. Анан ушул изилдөөлөр боюнча балдарда бүгүнкү күндө ошо гаджеттер менен отуруу жалгыздык сезимин дагы жаратат экен да. Анан балдарыбыз ошо социалдык көндүмдөргө, ошол эле тил табыша билүү, сүйлөшө билүү, өзүнүн күтүүлөрүн айта билүү, адамдарга мындай кайрыла билүү деген кадимки ымалашуу деген көндүмдөрдү унуткарат экен. Анан дагы бир аябай сонун күндүзү даярданып атып видеодон бул нерсени интернет дейт бүгүнкү күндө деги эле технологиялардын өнүгүшү мээбизди жабыркатып, мээбиздеги бизге пайда алып келген мурунку көндүмдөрдү унуткарып, мисалы ошол эле китеп окуу көндүмүн унуткарып атат. Анткени биз баардыгын бул жактан телефондон окуп, телефондон көрүп атып, китеп окуу деген нерсени унуткарып аткандыктан бүгүнкү күндө жана балдардын китепке кызыкпай атканынын бирден бир себеби дагы ушул гаджеттер деп изилдеп тастыктап чыгышыптыр да. Ооба, угарманыбыз абдан сонун ойду айтып кетти. Бул чынында эле көйгөй. Буга биз дагы алдыда көңүл бурабыз. Сөзсүз телефондорго кандай алардын кесепети кандай болуп атат, кантип колдонгондо туура болот, ата-энелерге бир канча кеңеш берип кетебиз. Ага чейин мен бир мисалды ушул эле бизге жиберген ойго жакын бир эме да, мындай далил катары. Мен кечээ эле бир балама консультация келип кетти. 12 жашта экен бала. Анан менин ал өзү башка жакта турат, Кыргызстанда, бирок Бишкекке ошо конокко келген экен. Анан ал жакта тайкесинин үйүндө экен азыр. Анан мындай деп атат да, мен ошол бир жумадан бери телефон кармай элекмин дейт. Бирок тайкем алып койду дейт телефонду. Эже туура эле кылдыбы деген суроо да. Мен тайкем алып коюп бербей атат мага телефонду дейт. Анан канчага алды десем, айткан жок азырынча дейт да. Анан мен анда кандай, сага кандай болуп атат? Эмне болуп телефон жок? Өзүң кандай сезип атасың десем, эже жакшы дейт. Уктаганым да жакшыраак болуп калды деди. Анан телефонсуз болот экен. Кубанып, көбүрөөк кубаныччан да айтты. Мен көбүрөөк кубанып, бүгүн мындай ушинтип эле жашаса болот турбайбы деген оюн айтса, мен кадимкидей ыйлагым келди да. Ушундай нерсеге жеткен экенбиз. Булсуз деле жашаса болот экен. Мен тынчмын дейт, кубаныч бар менде. Мен кубанып, мындай өзүмдү жакшы сезип атам. Анан уктаганым тынч дейт. Эмне себептен бул нерсени айтып кетти? Анткени иштеп кеткенде консультация учурунда аябай жаман түш көрөт экен, түштөрдү көрөт экен, коркунучтуу түштөрдү көрөт экен. Мен дейт, монстрларды көрөм дейт. Жалаң монстрлар, жүздөгөн монстрларды көрөм дейт. Бул кичинекей психология үчүн, баланын психологиясы үчүн, психикасы үчүн канчалык чоң, оор нерсе да. Ошондой коркунучтуу түш көргөнү. Эмне себептен? Компьютердин оюн аябай көп ойногом дейт. Анан фильмдерди көрчүм дейт. Жанакындай ужас фильмдерди көрүп, мен ошондойлорду көп көрүп алган үчүн ментип айтат элем, психолог катары бул фильмдерди 1-2 5 10 жолу көрүүнүн зарылчылыгы жок. Бир жолу көрсө эле баланын көздөрү эстеп калат бул образдарды. Бир эле көргөндө адамдын
эске тутуусу ушундай иштейт эмеспи, тем более мындай көз менен визуалдарга бул абдан эсте кала тургандай, жанагы элестетүү менен жашаган адамдарга аябай калып калат образдары. Өтө кыйын. Эми бул баланы телефонун алып алган менен бул маселе чечилбейт албетте, бирок ал кубанып атат бир жумадан бери. Анан сен кубанып атасың анда же таарынып атасың Таекеңе десем, жок эми телефон мага керек дейт. Аябай сонун ойлонгон бала экен, туура жакшы жоопторун айтып атты, толук өзүнүн оюн айтты, ачык ойлорун айтты да. Анан мен дейт бала ал туура эле кылды, мен азыр ойлойм ошол мага жакшы болсун деп туура эле кылды дейт. Бирок телефон керек болуп атпайбы же деди. Окуп атпайбызбы? Мага керек да, телефонсуз мен кантем дейт да. Демек баары телефон керек. Онлайнга өттүк. Ушу сиз жанагы коркунучтуу кинолор жөнүндө айтып атканда, мен дагы бир психологиялык изилдөөлөргө таянган нерсени чындыкты айткым келип атат. Балдар 8 жашка чейин, керек болсо андан дагы жогорку жашка чейин кинодон психикалык жаракат, травма алат экен. Алардын психикасы абдан баягы сезимтал, али калыптан элек болгондуктан биздин мээбиз баягы реалдуу менен чыныгы жашоодо болуп аткан окуя менен кинодо болуп аткан окуяны айырмалай албагандыктан баягы мээни алдап кой оңой деп айтып келишет го. Мисалы, лимон жебесең деле лимон жеп атканыңды элестет дегенде мээге ошол сөз эле жетиштүү. Биздин шилекей бездерибиз иштеп, мээ лимон жеп атам деп элестетип алыш мүмкүн деген сыяктуу эле. Бала биз колуна карматып койгон телефондон көргөн кинолордон психикалык үй-бүлөсүнөн албаса дагы кинодон травма алат экен дагы. Анан биз жанагындай түш көрүү, мисалы түш көрүү эмне үчүн монстрлар түшүнө кирип атат? Анткени ал травма алды деп деле айтып койсок болот да. Жабыркайт экен. Ошондуктан ата-энелер канчалык деңгээлде биз балдарыбыз телефондон эмнени көрүп атат, ушул баягы өнүгүп өсүп атат, ооба, аябагандай сонун нерсеге жетишип атабыз. Бирок психикасын сактаганга аракет кылсак деп баса белгилеп кетким келип турат да. Сонун. Жакшы, сел анда менде дагы бир кино тасманын үзүндүсү бар эле, балким ошону угузуп көрөбүз. Бул дароо эле айта берейин, кайсы фильмден? Москва слезам не верит, бул деле белгилүү фильм, көптөрүбүз билебиз, көргөнбүз. Анан ушул жерде бир диалогду угуп көрөлү, экөөнүн ортосунда. Кызык. А вы давно на телевидении работаете? 2 года. Наверное, жизнь интересная? Очень. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Но это вы что-то разгорячились. Театр, тут я согласен, действительно скоро отомрет. Но книги, кино... А вот вы вспомните мои слова через 20 лет. Өтө кызык ойлор айтылыптыр. Бул жерде бирок телевидение эле деп айтып атат. Театрды дагы, китеп окууну дагы басып кетет деп. Бирок ал учурда интернет болорун булар аңдабаса керек. Кайсы жылы тартылган деп атасыз? 1976 жылы тартылган бул кино тасма. 20 жыл, 96 жыл жөнүндө айтып атат да. Ошондо көрөбүз деп атат. Андан бери дагы 20 жыл өттү да. Бери дегенде эле. Демек мына телевидение болот деп кубанып айтып атат да. Мына бул көрөсүңөр, бул жакын арада китептер да кереги жок болот, жана башка баягы театр кереги жок болот деп. Чынында эле бүгүнкү күндө ушундай учурга келбедикпи? Сел театрга деле барбайбыз, китепти окубайбыз, китепканалар бош. Мен жайында кызымды ээрчитип алып китепканага барып, Ош базарында бир китепкана бар, ага жазылганбыз. Анан дагы бир китепкана Чехова. Ошол жакка барып жазылып, анан керектүү китептерди алып турсун кызым деп барсак, бирин-сирин аз-маз эле адамдарды көрдүк. Ош базарда такыр эле адам жок. Точу кирсек детский отделде. Демек балдар ал жака келип китепти эле издебейт. Албетте чыгуу жолу кандай бул жерде? Ата-энелер китепканага баргандан көрө албетте интернеттен балдарга керектүү кнопкаларын бассаң керектүү китеп чыгат. Бирок китептин жыты, китептин ошону жазган, ошону чыгарган типографская краска, мындай бир түрү дейт го. Китеп негизи мындай түрү сыяктуу кагазды кармап, ошол эле көзгө дагы зыяны азыраак. Сөзсүз көзгө зыян, чоң зыяны бар. Анткени
бир эле точканы мына балдар телефонду карап атса, планшетти карап атса, компьютер карап атса, бир эле точканы карап тургандай болот. Ошол эле компьютердин экраны, планшеттин экраны, анан телефондун экраны бизге көзгө көрүнбөйт, бирок мындай бир кичине жылтырап тургандай болобуз, мындай мелькание да, мындай бир көрүнбөгөн, мисалы эгерде компьютерди карай турган болсоңор, телефон аркылуу карап же бир сүрөт тартам десеңер, компьютерден ошо волналар көрүнөт да, көзгө көрүнгөн. Эми ошол телефон аркылуу көрсөңөр болот. Демек, бул баланын көзү, бала ошону мындай кыймылдатып, өзүнүн көзүн иштетип, кыймылдатып салыштырмалуу карап көрсөк, ошол эле планшетти, ошол эле телефонду тиктеп отургандан көздүн керектүү нервтери токтоп калгандай болот да, көз өнүкпөй, иштебей калгандай болот да, көз кыймылдабай калат. Көздүн мындай аракети деле жок сыяктуу да, көз кыймылдабайт, бирок көз ушундай орган, ал кыймылдап туруш керек, улам бир жерге фокусту алмаштырып туруш керек, фокусту. Анан сөзсүз ошол процесс, бул бизге берилген процесс, ошону туура колдонушубуз керек. Китепти болсо окуганда, керек болсо жакында эле менин жолдошум айтты да, биздин кичи кызыбыз китепти аябай жакшы көрөт, китеп эле деди. Мындай эч нерсе, мисалы планшет сурап атат азыр, керек эле мага деп түшүнүп атабыз, керек экен, эмнеге керек экен дагы айтты, бирок жолдошум айтты, жок, азырынча эч кандай планшет жок, анткени ал китепти жакшы көргөндүктөн тилекке каршы бир минусу көп окуп атып, кичинекей чагынан баштап ал дагы очки тагынат да бүгүнкү күндө. Анан аяп көзүн мындай улам көнүгүү жасап тур деп атасы планшетти азыр болбойт деп атат. Китеп окусаң макул, анткени китепти алмашып, кичине фокусту алмашса көзү кыймылдап турат. Ооба, ушул нерсеге да токтолуп кетсек, мурун көз ооруга көбүрөөк батирде, көп кабаттуу үйлөрдө жашаган балдар кабылчу экен. Анткени алар дайым короого сыртка чыгуу убактысы аз болгондуктан, дайым батирдин ичинде эле жашагандыктан, көздөрү жакын гана нерселерди карагандыктан көз ооруга көбүрөөк чалдыкчу экен да. Жер үйдө жашагандар булар сыртка чыгып, үйгө кирип, чуркап, ойноп, айтор сыртта жүргөндүктөн алардын көзү жана сиз айткандай алыс жакты бир карап, жакын жакты бир карап, улам көзүнүн фокустары алмашып аткандыктан алар көз ооруга көбүрөөк чалдыкчу эмес экен. Бирок бүгүнкү күндө биз мактанган ушул эле технология, ушул эле телефон, интернет, батирде жашайбы, жер үйдө. Мисалы, мурункудай сыртта ойногон балдар жок. Жер үйбү, көп кабаттуу үйбү өтө аз, же болбосо кыска убакытка чыгышат, анткени көптөр телефон, гаджеттерде отурган балдар. Ошол себептен бүгүнкү күндө бул биздин балдарыбызга аябай коңгуроо. Сен акыркы жолу качан унаада кетип баратып, коомдук транспортто кетип баратып китеп окуган адамды көрдүң беле? Сен качан акыркы жолу көрдүң? Жок, бардыгы телефондо отурат. Эсимде жок качан көргөнүм. Бирок тилекке каршы бардыгы. Биз азыр балким бир тыныгуу алалы. Ардактуу угармандар, бул Үй бүлөлүк Окей радиосу 4-күндөрү кечки саат 18:00 обого чыгуучу Ашар уктуруусу жаңырып жатат. Алып баруучулары адаттагыдай эле биз, психологдор Сейил Калдыбаева жана Узара Мамытова. Биз бүгүн технологиянын деги эле физикалык, психикалык тарабыбызга тийгизген таасири, өз ара мамилебизге тийгизген таасири жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сиз дагы пикириңизди кошуңуз, сиздин жашооңузга кандай таасирин тийгизип атат бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү? Көбүрөөк оң таасири көбүрөөкпү же терс таасири көбүрөөкпү? Келгиле бүгүн ар бирибиз өзүбүзгө чынчылдык менен жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Анан ортодо дал ортону тапканга аракет кылабыз. Биз үчүн сиздин пикириңиз өтө маанилүү. 911919 сандарына түз байланышка чыксаңыз болот, же болбосо 0705 53 16 64 сандарына өзүңүздүн үнүңүздү жаздырып, же болбосо пикириңизди жазып жиберсеңиз болот. Алдыда музыкалык чыгарма, андан соң сөзүбүздү улантабыз. Эрте туруп күндү тосуп жаркылдагын, эртеңкиге үмүт артып канат каттым. Адамдардын жакшылыгын сезе билип, өмүрүңдүн кызыл гүлүн издеп тапкын. Адамдардын жакшылыгын сезе билип, өмүрүңдүн кызыл гүлүн издеп тапкын.
жылуулугун сезип турган, жакындарга жарыгыңды чачып бургун, ааламдын ай нуруна рахаттанып, келечекке үмүтүңдү артып тургун, ааламдын ай нуруна рахаттанып, келечекке үмүтүңдү артып тургун, келечекке үмүтүңдү артып тургун. Gülüp yaşa, жашоону сүйүп жаша, бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта, жыргап жаша, ырдап жаша, жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Жылдыздардай жымыңдагы, түн ичинде желге айланып ырырдагы, күн бүркөлүп жамгыр төгүп аткан кезде, тамчы болуп себелеп бакыт жашкын. Күн бүркөлүп жамгыр төгүп аткан кезде, тамчы болуп себелеп бакыт жашкын. Тамчы болуп себелеп бакыт жашкын. Yaşa, жашоону сүйүп жаша, бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта, жыргап жаша, ырдап жаша, жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Күлүп жаша, жашоону сүйүп жаша, бүгүнкүдөн калбай туруп ырдап башта, жыргап жаша, ырдап жаша, жакшы жашоо ыргагынан чыкпай жаша. Жакшы жашоо ыргагында күлүп жаша. Окей радиосу менен бирге жакшылыктан күдөр үзбөңүз. Окей радиосунда сөз берметтери. Өмүрүн жакшы пайдаланбастан көп жыл жашаган адам, чындыгында аз жашаган адам. Монтескио. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин барысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар. Ашар уктуруусу өз ишин улантат. Ардактуу угармандарыбыз, бүгүн биз технологиянын биздин жашообузга тийгизген таасири жөнүндө эртеден бери сүйлөшүп атабыз. Сиздин пикириңиз дагы биз үчүн абдан баалуу жана маанилүү. Жазыңыз, сиз кандай деп ойлойсуз? Жашооңузга көбүрөөк терс таасирин байкайсызбы же көбүрөөк пайдасын көрүп келесизби? Пикириңизди ортого салсаңыз болот. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматы же 91 19 19 сандарынын башына 0312 санын кошуп туруп бизге түз байланышка чыгыңыз. Линиябыз бош. Бүгүн биз сиздер менен технология тууралуу, технологиянын өнүгүүсү, ушул нерсе абдан жакшы жактары бар, ооба бизге керек, бизге жеңилирээк болуп калды десе кайсы бир деңгээлде, бирок ошол эле учурда зыяны тууралуу сөз кылып атабыз. Канчалык зыяндуу экенин да айтып кетип атабыз. Анткени бул биздин жашообузда дайыма мындай күнү түнү коштоп жүргөн ар кандай жабдыктар дейбизби, гаджеттер. Мен тамак ашка дагы кайра көңүл бургум келип атат. Себеби өзүмдүн бир ушул жагынан азыр бир китеп окуп аттым эле да. Еда и мозг деген, тамак аш, азыктар жана мээ деген. Абдан жакшы бул изилдөөчүлөр, доктурлар жазып чыккан китеп экен. Көп жылдан бери ушул негизи бул албетте Америкадан чыккан китеп, америкалык автор китеп жазган адам. Бул адам өзүнүн албетте изилдөөлөрдү өзүнүн элинен баштаган, өзүнүн жашаган жеринен. Бүгүнкү күндө жанакындай ГМО, генно модифицированный азыктардан жасалган тамактарды жеп атып, көп бат бышкан, бат даамдуу, жанакы бат даам деген тамактарды жеп атып, фастфудтарды бүгүнкү күндө статистика боюнча жылдан жылга семирген
өтө чоң вестеги адамдар, өтө семирип кеткен адамдар көбөйдү дегенди аныктап чыгышканда, анын себептерин карап чыкканда ошол жеген тамактын ичиндеги ошо азыктардын ичинде составы ошондон келип чыкканда, андан тышкары албетте аз кыймылдоо жана башка бул ошол бир китепти башынан аягына чейин глютен деген сөз коштойт экен да. Глютен бул ошол кошумча азыктардын ичине кире турган, составына кире турган зыяндуу азык, зыяндуу кандай десек болот, фермент да, зыяндуу глютен. Бул глютенден көп, азыр мен китеп жөнүндө көп убакыт албайм, бирок мен азыр ошону окуган сайын мындай нерсени түшүндүм да, көрдүм. Ген жолу менен, ген инженерия менен жасалган азыктардын, кошулмалардын зыяндары керек болсо ден соолукка ушунчалык зыян экенин далилдеп келет да автор. Депрессия алып келе турган оорулар, депрессия ооруна жана башка неврологический ооруларга алып келген, эске тутуу менен байланыштуу, мээнин иштөөсү менен байланыштуу оорулар тууралуу айтып кеткен. Ошол эле деменция, ошол эле болезнь Альцгеймер, Паркинсон. Бул оорулар негизи бул улуу адамдарда жаралат, улуу адамдарда болот деп келет да. Буга чейин илимий жагынан укканбыз, көргөнбүз, медицина жагынан бул эми карганда адамдар эске тутуусу жабыркап, анан ушул унучак болуп жана ар кандай симптомдор пайда болот деп. Бирок бүгүнкү күндө жаштар ооруп атат деменция менен, орто жаштагылар. Андан тышкары диабет 1, 2, 3 группасы бар. Диабети, сахарный диабет. Диабет 1 группада буга душар болгондор балдар жана өспүрүмдөр. Бул нерсе буга чейин мындай угулгандай эле эмес, көрсөтүч болгон эмес. 2 группада бул ошол өйдө айтып кеткен адамдар, бул чоң вестегилер жана сөзсүз эле чоң вес эмес, салмагы эмес, бирок негизи ушул тамактан келген проблема. Анан 3 группада диабеттер, 3 группа диабет ошо глютенден чыгып келгендер. Глютен азыктан чыгып келген ферменттен. Бул эмнени билдирип атат? Бүгүнкү күндө депрессия болдум деген адамдарды кандай изилдеш керек болуп атат? Тамагынан башташ керек. Бул эч бир доктор, мен уга элекмин, балким бар мындай доктурларчы, тамагын үй бүлөлүк медицина менен алек болгондор, албетте частный, бүгүнкү күндө жеке кабыл алган клиникалар бар го. Ал жакта бул суроону берсе керек, бирок көп учурда эмне жейсиз, кандай витамин жеп атасыз, тамагыңызды мага толук айтып бериңиз, эмнелерди жейсиз деп ушул жагынан карабайт, текшербейт экен. Бирок бул көп учурда бир канча чоң пайыз тамактан, тамак жегенден, эмне ошо тамак азыктардан болуп келет экен да. Глютен көп продуктлардын ичинде болот. Ошол эле таттуулар, шекер, ошол эле ундан жасалган, бул өзү унда бар фермент. Демек, бүгүнкү күндө тамак аш тармагындагы технологиянын жетишкендиктери бизге көбүрөөк зыянын тийгизип атат десек жаңылышпайбыз, Жаңылышпайбыз. Демек, тамак аш тармагында көбүрөөк таза, табигый жагына басым койгонго, мисалы айыл жергесинде унду тегирменде, ошо айылда тегирменде жасалышы көбүрөөк пайдалуу. Ошол эле таза абада айыл жергесинде эч кандай дарысыз өскөн картошка, ошол эле алма, дары себилбеген, мына ушул нерселерге басым коюп, тамак аш тармагында технологияны ошол эле тамакты жылытып жегенде, мисалы биз микроволновка колдонуп атабыз. Бул тез арада ысытат, бирок канчалык зыян экенин аңдабай эле колдонуп келатабыз да. Демек, бул жагынан эске алалы, ардактуу угармандар. Эми дагы бир суроого кайрылгым келип атат да. Биз ушул техникадан, технологиядан көбүрөөк бизге зыяны тийгизип атканын эмнеден улам билсек болот? Пайдасына караганда зыян тийгизип атканын эмнеден улам билсек болот? Бир нече белгилери бар экен. Технологияга өтө эле көп таянып алганыбыздын белгилери дейт экен муну. Мисалы, сиздин үй бүлөңүз же досторуңуз сиздин технологияңызга, колдонуп аткан буюмдарыңызга көбүрөөк нааразычылыгын билдирет экен. Таң калыштуу. Ошондой эле кээ бирде адамдар эгер бул нерселер биздин ишибизге тоскоол болуп атса,
бул нерселер биздин ден соолугубузду бузуп атса, мисалы сиз тамак аш тармагында технологиянын канчалык деңгээлде ден соолугубузду бузуп, депрессиянын себеби ошол тамак аштын себебинен болуп атканын айттыңыз. Жакында эле мен ата энемди ушу доктурга алып барганда, ал аябай ушу тамак ашына көбүрөөк басым жасады. Эч кандай бышпаган жашылча жемиштерди же туз кошпой деди, калемпир кошпой, өзүнө эле макул кичине майлап алгыла. Ошондо дагы суума эмес, берки оливканын кыргызчасын унутуп калдым. Оливковое масло менен майлап туруп, анан ошону чийки, кызылчаны дагы баардыгын чийки жегиле деп айтты. Анан бир күндө сөзсүз түрдө ар бириңер 1,5 килограммдан жашылча жемиш, фрукты, ошонун баары 1,5 килограммдан жегенге аракет кылгыла деп айтып кетти. Жок дегенде 2 жаңгак, кургатылган жемиш. Кыскасы, эгер силер ушул азыркы тамактанып атканыңарды уланта берсеңер, анда тезирээк органдарыңар дагы чарчайт дагы, анан өмүрүңөр кыскарат деген мааниде айтты да. Анан технологияны колдонуудан улам уйкубуз келип же физикалык өнүгүүлөрдү жасагыбыз келбей атса, мындай шалдыроо, алсыроо болуп атса, демек бул биздин өтө эле көп колдонуп атканыбыздан кабар берет экен. Анан бизде эгер стресс, тынчсыздануу жана тревожность деп коет го, тынчсыздануу сезими болуп атса, башыбыз чыңалып атса, көзүбүз чыңалып атса, булчуңдарыбыз талып ооруп атса, анда бул дагы технологиянын терс таасирлери. Анткени көзүбүз, сиз айтып кеткендей, тынбай телефондо, булчуңдарыбыз эмнеге ооруйт? Кечке отурабыз бир положенияда. Башыбыз мигрень деп коебуз, бирок ушул деле мен ойлойм технологиянын көбүрөөк таасири. Анан жана көбүнчө тамак аш тармагында технологиянын таасири болуш керек, биз жеп аткан глютен ошол эле мигрендин себепчиси деп да бөлүшүп аттыңыз эле эфирден тышкары. Токтоно албай калсак, көз каранды болуп калсак, демек бизге бул технологияны колдонуу убактысын кыскартууну сунуш кылышат экен да. Мисалы, телефонубузду улам эле карай бербеш үчүн кайсы бир колдонмолорду өчүрүп салгыла дейт. Мисалы, ошол эле Facebook же Instagram бир канчасын өчүрүп салсаң, алагды кылбайт, тың деп эле маалымат келе бербейт да. Же болбосо ошол түзмөктөрдү колдонуш үчүн чектелген убакыт өзүңүздү чектеп коюңуз. Бир нерсени айтып кетейин деген Билл Гейтс үйүндө интернетти, Wi-Fi'ди 2 саатка гана иштеткенге уруксат берет экен өзүнүн үй бүлөсү үчүн. Ошо 2 сааттын ичинде айтат экен, үй бүлөсүнө баардык бул интернетке байланыштуу жумуштарыңарды бүткөрүп алгыла. Бүттү. 24 сааттын ичинде 2 саат. Ал эми Стив Джобс балдарына эч кандай гаджет, телефон алып бербейт экен. Анткени өзү чыгарган, өзү зыянын билет. Карасаңыз, бул жерде кандай гана чындык жатат да. Ошондой эле электрондук шаймандарды уктоочу бөлмөдөн алыс кармайт экенбиз. Анткени булар бизде жана мелатонин деген гормондун иштелип чыгышына зыян экен. Ал эми бул гормон кандай роль ойнойт? Сиз менче жакшы маалыматты бөлүшө кетсеңиз. Мелатонин деген гормон ар бир адамга керектүү, абдан сонун, ден соолукка пайдалуу. Бул гормон энергиянын гормону, кубанычтын гормону десек болот, эс алуунун гормону. Бул гормон биологиялык сааттардын кээ бир эле бир канча сааттын ичинде иштелип чыгат. Денебизде саат кечки 10дон баштап саат 2ге чейин, кээ бирөө айтат саат 3гө чейин деп айтат. Бир канча ошол сааттын ичинде биз эс алып уктап аткан болсок, анда бул гормон жаралат. Күн сайын бул гормон жаралып турат. Демек, эртең менен турганда биз эртерээк турабызбы, кечирээк турабызбы, өзүбүздү эс алып жакшы турганга бизге күч берген гормон. Демек, гаджеттер ошол гормондун чыгышына тоскоол болот да, анан биз жана алсыроо, апатия, көңүл келбестик, бир нерсе жалкоолонуп атам деп ойлойбуз, бирок мелатонин жетишпей аткандан кабар берет экен да. Эми бир нече кеңештерди берип кетпейлүбү? Эмне кылыш керек? Мисалы, 2ден 5 жашка чейин балдарга таптакыр эле запрет дейт, тыюу салгыла деген экен. А бизде кандай? Тескерисинче ошол жаштагы балдарга карматып коебуз. Жанагы биздин Бакыт деген угарманыбыз жакшы айтып кетти, иримдерге бергиле деп альтернатива сунуш кылгыла. Бул иримдер, спорттук ар кандай секциялар, сүрөт сабактары дейт, шахмат, тигүүчү, кыскасы балдарды телефондон алаксытуучу иримдерге бергиле. Үнүңөрдү чыгарып үй бүлөңөр менен китеп окугула.
дейт. Ошол окуган китепти биргелешип талкуулагыла, чогуу окугула деген жакшы сунуш бар экен. Стол үстүндө ойной турган оюндарды ойногула дейт. Дагы эмне сунуш кылсак болот? Бирден эң биринчиси сел эгерде биз улуулар өзүбүз ошол колубузда кармаган телефонду үлгү болбосо, контролдогонду, көзөмөлгө алганды билбесек, үйрөнбөсөк, анда балдарыбызды кантип үйрөтөбүз, кантип башкарабыз бул жагынан. Анткени балдар көрүп турайт да. Балдардан алып коюу, өйдө да айткан угарманыбыз айтты, альтернатива туптуура. Мисалы 5 жашка чейин балдар ойной турган, кыймылдай турган учурда мектепке чейин курак, мектепте деги балдар баары эле кыймылдап, бул нерседен өсүү жана өнүгүү болот балдар үчүн. Бирок биз качан мунун баарын дапдаяр кылып колуна карматып кыйнап коебуз мектепке бара элек балдарды. Анткени бизге качан тынч убакыт керек. Биз апалар чарчайбыз, анан мен кармап турмону деп, анан керек болсо бала дапдаяр жарым саатта көрө берет, 1 саатта көрө берет, кыймылдабай отурат. Байкайсыңар, жатып алып да көрөт, бирок кыймылдабай кээ бирөө ошо ойдон уктап калгандар бар да. Демек биз ата энелер өзүбүз карап туруп, убакытты канча убакытка берем. Мектепке чейинки курак балдарга такыр эле телефондун кереги деле жок, эч кандай. Мындай тааныш эмесмин дегендей болуш керек да. Бүгүн бирок бул гипотеза болуп калды, теория. Кантип балаңа телефон бербейсиң деп таң калышат. Тескирисинче балдарга бериш керек деп көнүп калган да элдер. Эми мектепте окугандар айла жок. Онлайн ушундай форматка өттүк, тилекке каршы. Эгерде мурун телефонун койдура албай болбойт деп урушуп, балдардын колунан телефон алып бербей койгондор болсо, эми бүгүнкү күндө тескиринче карматып, ал телефонуңду окуу деп атабыз да. Демек, мындай азыркы эми заманба, биз азыр эми бул кырдаалды өзгөртө албайбыз, бирок кандай кылсак, азайтсак, максималдуу азайтсак болот. Анан соцсеттен диета деп коебуз го, мындай убактылуу бир канча убакытка чейин детокс, тазалануу коюп коюу, өзүнчө телефонду албоо, жана бир канча күнгө чейин балким өчүрүп деле коюу. Анткени биз эмнеден коркобуз көп учурда? Ар кандай себептер болот, балки мен телефонду карабай койсом, соц тармакта жашоону өткөрбөйм, мен көрбөй калсам, анда мен акыркы жаңылыктарды билбей калам. Анда мени балким бирөө издесе таппай калат. Албетте, эгерде дайыма телефон менен иштеген адамдар болсо, анда түшүнүктүү. Алар деле, мен деле, сен деле биз токтотуп бир канча убакытка эс алып алганыбыз жакшы. Бирок такыр эле телефон менен иштеп, буга бир тиешелиси жок адамдар, убактым жок деген сайын, демек текшериш керек, убакыт эмнеге кетип атат. Ал адамдар эч кандай койбой, мындай кайгырбай эле телефонду эмне кылыш керек? Жөн эле өзүнчө жашап, телефонду коюп эле койгон жакшы да. Жакында эле мен практикамда 2 сутка телефонсуз жашоо өткөрүп көрдүм. Таптакыр эле. Башка жакка таштап салып, анан мен ойлодум да, телефон жок демеле, мени издегендер толтура болуп, телефонум кабарларга толуп, айтор бир нерсе болуп кетти болуш керек деп, анан 2 суткадан кийин телефонумду карасам, андай деле эч нерсе болуптур. Укмуш деле мени издеп, жоктоп, каякта жүрөт, ким көрдү деген деле издеген адам болуптур. Дүйнө ошо ойдон, жаңылык деле жок. Бирок мен өзүм аябай эс алдым да. Көп нерсеге көңүл бурганга, көп нерсени байкаганга, ойногонго, көп адамдар менен баарлашканга, башында баягы көнгөн адат боюнча эле улам телефонумду карайын деп издеп калган учурларым болду, бирок бат эле ал нерсем кетти. Мен ишенди телефонум жоктугуна. Андан кийин жашоонун башка рахаттарын байкаганга, башка нерселерин кылганга жакшы мүмкүнчүлүк болду да. Демек, болот экен да деп, анан жолдошума да телефону жок, 2 сутка болот экен десем, сен мага мурункуга караганда башкачараак көңүл буруп калдың дейт да. Чын айтты, же тамашалады айтор. Кыскасы, гаджетсиз жашаса болот. Дагы бир пикир келиптир. Суроо келиптир. Кутман кеч, окей, жакшы берип болуп атат. Чындыгында жашообузду гаджеттерсиз элестетүү кыйын болуп калды. Баланы телефондон кантип балаксыта алабыз дейт. Бала канча жашта экен? Ошону телефонду тилекке каршы эгерде көп убакыттан бери бала колдонуп аткан болсо,
карап аткан болсо, колунан карматып эч кандай тоскоолдуксуз бала келе дегендестер бере калган болсоңор, анда бул азыр оорураак болот албетте, анткени бала көнүп калды. Өспүрүм бала окшойт. Өспүрүм бала, өспүрүм бала болсо анда мындан оорураак болот. Негизи телефонго көнгөн эми окуусу да байланыштуу болуп атат да, сөзсүз. Эгерде телефон керек десе, анда буга такыр эле алып коюп колунан болбойт дегенибиз дагы туура эмес, анткени ал керек. Аны окубай калса баягы мектепке барып мындай өзүнүн минустары болуп кетет. Ошол себептен бул жалпы эле кеңеш бере алабыз деп ойлойм, анткени көбүрөөк маалымат болсо абдан жакшы болмок. Кайсы учурда эмне себептен телефонун колдонуп атат, анан эмне себептен ата энелер алгысы келип атат ал телефонду. Менде өспүрүм балам бар. Анан биз кантип алакса көбүрөөк кайсы бир иштерди тапшырып эмгек кылууга чакырыш керек экен. Мисалы, картошка ачып бер, пияз арчып бер, сыртты эшиктин алдын шыпырып кел деген сыяктуу. Анткени ал учурда телефондон бир аз алаксыйт. Анан биз сууда сүзүү иримине берип койдук. Жок дегенде ошол жерде телефон, суу менен жакшы жери телефонду сууга алып киргенге болбойт да. Сууда сүзүп атканда телефондон бир аз болсо да алаксыйт. Анан денесин баары кыймылдайт, мээси сергейт дегендей. Анан жакшы офлайн окуу башталды. Шаардан сырткары ошол окуудан дагы алаксып атат. Анан түнкүсүн колдон келсе, биз ал нерсени колдоно элекпиз, бирок бир үй бүлөнү билем, кечки 10 болгондо балдарынан бүт баарынан телефонду чогултуп алат да. Эртең менен аласыңар деп, бул түнкүсүн дагы балдарды алаксытуунун бирден бир жолу. Менче интернет булактарынан дагы маалымат издеп көрсөңүз болот экен. Анан сиздин балаңызга темпераментине, мүнөзүнө, жашына ылайыктап туруп, анан байкап тандап алсаңыз болот. Бизге берилген убакыт тамамдап иш эле мүнөтүбүз калыптыр. Жыйынтык чыгаралды, анан коштошолу. Технология тууралуу бүгүн кеп кылдык. Технология бул эмне, бизге канчалык деңгээлде бул кандай өнүгүп атат, кантип өнүгүп келди, жана бизге ар бирөөбүзгө жашообузда кандай пайдасы бар, кандай зыяны бар экенин көрүп, карап, талдап чыктык. Биз зыянын баарын санаганда жокпуз. Санаган жокпуз, жетишпейбиз. Эмне дегенде бул ар бир эфирде өзүнчө бир областты алыш керек. Технологиянын ар бир областын карап чыксак, ошондо айтканга аракет мындай жетишебиз деп ойлойм да. Бирок негизи жалпысынан байкап көрөлү, жакшысын тандайлы. Баардыгы бизге мүмкүн, эч ким тоскоол кылган жок, тоскоолдуктар жок. Бирок өзүбүз эмнени тандайбыз, бул ар бирөөбүздүн жоопкерчилигибиз. Ар бирөөбүздүн мындай ой жүгүртүүбүзгө дагы, түшүнүүбүзгө дагы бирок изилдегенибиз жакшы болмок. Эл кылганды мен деле кыла берем, эл катары мен деле ошондой кылам эмес. Бирок бул кандай жагы, кайсы жакшы жактары бар, кайсы зыян жактары бар, жана карап туруп тандоо бул ар бирөөбүздөн. Анда коштошолу ардактуу угармандарыбыз, СМС жазганыңар үчүн, оюңарды ортого салганыңарга терең ыраазычылык. Силер менен Ашар уктуруусунда адаттагыдай эле психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова болдук. Эгер жеке консультация алам десеңер, Узара Мамытова элдик медициналык клиникасы деп интернетке жазсаңар, ал жакта телефон номерлери бар, экинчи күндөрү кабыл алат, кайрылып консультация алсаңыздар болот. Ал эми мени инста баракчадан же фейсбуктан тапсаңар, мен онлайн форматында консультация берем. Анда коштошолу, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жашообуздагы баардык технологияларда акылмандуулук менен көбүрөөк пайдасын көргөнгө, зыянын эмес пайдасын көргөнгө аракет кылып, бизге Кудайга шүгүр эрк берилген, тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. Демек, өз жашообуздун кожоюну өзүбүз туура тандайлы. Кадырлашып